Саламатсыздарбы, Мурас телестудиясынын кабарчылары жана мен Кулпунай Мамасалиева Ош мамлекеттик педагогика университетиндеги негизги жаңылыктар менен тааныштырабыз. Алгач бүгүнкү жаңылыктардын кыскача анонсуна абай салыңыз. Коркпо, токто, жаша. Жогорку окуу жайларда зордук зомбулукка каршы акциясы уюштурулду. Профессор Таштанбек Сияев студенттерге мотивациялык семинарын өттү. Айтматов жана Алыкул адабияттын алыптарын окурмандары эскерип, адабий кече тартуулашты. Жаратмандын 11 жылдыгына карата Ош шаарынын билимдүүлөрү күч сынашты. Ош мамлекеттик педагогика университетинде зордук зомбулукту алдын алуу жана ага каршы күрөшүү аталышында жолугушуу болуп өттү. Салмалыктын негизги максаты улам өрчүп бараткан жат көрүнүштөрдү, үй бүлөлүк зомбулуктарды алдын алуу менен жаштарды ага каршы күрөшүү үчүн туура түшүнүктөрдү берүү жана зомбулуксуз, коркунучсуз бейпил коомду түзүү болуп саналат. Ага ылайык Ош шаарындагы жогорку окуу жайларда кезектешкен акция уюштурулуп, тийиштүү адистерден маалыматтар айтылууда. Толук сюжетти кабарчыбыз баяндайт. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде зордук зомбулукту алдын алуу жана ага каршы күрөшүү деген аталышта жолугушуу болуп өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тарабынан жарыяланган «Коркпо, токто, жаша» деген өнөктүктүн алкагында уюштурулуп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тиешелүү мекемелердин адистери, окутуучулар жана студенттер катышты. Бул 16 күндүк акцияда ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик администрациялар, тийиштүү мамлекеттик органдар ушул аялдарга карата жасалган, балдарга карата жасалган зордук зомбулуктарды кыскартуу багытында эмне иштер аткарылып жатат, элге кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек, зомбулуксуз жашоого кантип багыт алышыбыз керек деген максатта бир топ иш-аракеттер жүргүзүлүп келет. Жолугушууда алгач ОШМПнун ректору профессор Бекмырза Зулуев жана президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эрнест Толтоев сөзгө чыгып, өлкөбүздө жүз берип жаткан зордук зомбулуктун келип чыгуу себептери, аларды алдын алууга, жоюуга болгон иш-аракеттерге токтолушту. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тарабынан атайын иш-чаралардын планы иштелип чыккан. Ошол иш-чаралардын планына ылайык ошол Ош облусунда аялдарга, кыздарга болгон зордук зомбулукту, балдарга болгон зордук зомбулукту кыскартуу багытында иш-чаралардын планы иштелип чыккан. Ошол иш-чаралардын планы алкагында бүгүн ушул жарандарыбызга тийиштүү маалымат кампанияларын жер-жерлерде уюштуруп атабыз. Бүгүн ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде дагы ушул маалымат кампаниясын жүргүзүү боюнча атайын семинардык багытта иш-чаралар өткөрүлдү. Биздин жарандарыбыз өзүнүн ушул зордук зомбулукка тийиштүү суроолорун беришти. Ошондой эле мамлекеттик органдар ушул укук бузулган мезгилдерде кандай жоопкерчилик турат, зордук зомбулук эмне себептен келип чыгып атат, кантип күрөшөбүз, күрөшүүнүн жолдору кызуу талкууланды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин алдындагы Республикалык окуу борборунун Ош шаарындагы филиалынын улуг окутуучусу, милициянын майору Лилия Хафизова, Эрдем мечитинин баш имам хатиби Мунарбек Ахматов, Ош шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Чыңгыз Зулпукар уулу, ОШМПнун психодиагностика борборунун башчысы Мавлюда Ысакова аталган теманын алкагында өз тармактары боюнча баяндамаларын жасашып, таасирдүү видео тасмалар көрсөтүлдү. Ислам дини зордук зомбулукка каршы, негизинен бизде көпчүлүк мезгилде ошол 90% зордук зомбулук көргөн, бул биздин аялдарыбыз болуп эсептелет, эмнелерибиз. Ошол алсыз эркек, өзүнө ишенбеген эркек сөзсүз түрдө аялына зордук зомбулук көрсөтөт. Зордук зомбулук көрсөткөн үй бүлөдө албетте чыр-чатак көп болот. Чыр-чатак көп болгон үй бүлөдө проблема болот. Бала укканын эмес, көргөнүнө карап талим тарбия алат. Ошон үчүн биз ата-энелерге кайрылабыз, албетте эркектерге сабырдуулук, аялдарга акылдуулук делеп, орто жолду таап, бири-бири менен ынтымакта жашап, зордук зомбулукка каршы бөгөт коюш керек. Иш-чарада үй бүлөлүк зордук зомбулукту токтотуу, анын алдын алуу боюнча бир топ пикирлер айтылып, суроо жооп жана кызуу талкуу менен коштолуп, студенттер бир нече орчундуу пикирлерин ортого салышты.
Жыйынтыгында адистер жана жетекчилик ар бир суроого жоопторун беришип, мындан арыда бул сыяктуу өнөктүктөр тынымсыз уюштурууларын белгилешти. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, ошомпу жаңылыктары. Педагогика илимдеринин доктору профессор Таштанбек Сияев студенттерге семинар өттү. Тренинг ийгилик булагы өзүн-өзү баамдоо темасынын алкагында жүрүп, ага жалпы студенттер жана жатакана жаштар активдүү катышты. Мында студенттердин өзүн тааный билүүсү, өздүк баамдоодогу баскычтары тууралуу анализ жүргүзүүсү, өзгөчөлүк сапаттарын аныктай билүүсү жөнүндө кеңири маалыматтар берилди. Ошондой эле тренер адамдагы акыл-эс, сулуулук, мүнөз, өзгөчөлүк, туруктуулук, өзгөрүүчүлүк жана өздүк актуалдуулук маселелерине кеңири токтолду. Соңунда студенттер тарабынан ыраазычылыктар айтылып, суроолор берилип, мыкты суроолорго профессор өз автордук китептерин белек кылды. Ар дайым мотивацияга, дем күчкө жана билимдүү, ийгиликтүү инсандардын кеп кеңештерине муктаж болгон жаштар үчүн бул семинар таасирдүү жана пайдалуу болгонун белгилешти. Адабият күнүндө Айтматов эскерилет. Окуу жайдын мамлекеттик тилди өнүктүрүү борбору, Жаштар комитети жана китепканасы тарабынан 12 декабрь улуттук адабият күнүнүн алкагында салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Мында Чыңгыз Айтматовдун жазган бардык повесттары жана чыгармаларынын түпкү мааниси, окурман ала турган негизги түшүнүктөрү тууралуу баяндама жасалып, катышуучуларга руханий азык тартуулаган Айтматов кечеси уюштурулду. Кененирээк Аида Кадырова айтып берет. Самалык мамлекеттик тилдин 33 жылдыгына карата айлыктын алкагында жана улуттук адабият күнүнө карата уюштурулуп, ага университеттин ректору Бекмурза Зулуев баштаган окутуучулар жамааты жана студенттер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Айтматовдун чыгармаларына саякат жасаган ролик коюлуп, студенттер тарабынан сахналык көрүнүш көрсөтүлүп, чыгармалар аткарылды. Адам жакшылыкты жерден таба албайт. Адамдан үйрөнөт. Биз адам баласына жер тегиз жетет. Ынтымакта пайдаланалы. Мен ак кемеден атамды издеп келем. Эч бир жанды атасы таштап кетпесинчи. Урматтуу аталар, мен сиздерден ушуну суранат элем. Аны улай окуу жайдын мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча башкы адиси Бектурали Самиддин уулу Ашымдан Толор кулаганга чейин аталышында Айтматовдун бардык чыгармаларын талдоого алган кызыктуу баяндама жасады. Мындан сырткары китепкөй окурмандарга жана өздүк китепканасын байыткан катышуучуларга өзгөчө белектер берилип, лотерея ойнотулду. Алтын айдын тарынычы менен аяктаган бул чыгарма мугалимге болгон улуу адамдык сый озупа болушун керектиги менен далилдеген. Андан кийинки бөлүмү эрте келген турналар баарыбыз билген тарыхта жашаган чыныгы инсандардын катарында бул чыгармасын уулу Аскарга арнайт. Андан сырткары Инкамал апа деген бул Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалими болгон Минкамал Журеева болгон. Ошол инсанды атайын чыгармага кошуп жазган, атамекендик согуш маалындагы жигиттердин эрдигин, улуулугун далилдеген чыгарма. Султан Мурат, Анатай бул Айтматовдун классташтары. Ушундай керемет чыгарманын автору бизге мыкты үлгүнү жаратып берген. Бул чыгарма али дагы бүт элек. Анткени аягында Султан Мурат колуна тизгинди кармап көтөргөнчө турат. Алдында ушунча карышкыр турат. Же карышкырлар Султан Муратты жеп коет, же Султан Мурат карышкырларды жеңет. Аны өзүңөр чечип аласыңар деп бизге таштап койгон. Соңында ректор сөзгө чыгып, бул күнүн тарыхына, адабият өкүлдөрүнүн чыгармачылык таланттарына токтолуп, жаш студенттерди алардын окурманына айланууга чакырып өттү. Бул менен бирге студенттер арасында уюштурулган автордук ыр жана дилбаян жазуу конкурсунун жеңүүчүлөрүн сыйлап, дипломдорду тапшырды. Мен ошол үчүн айтат элем, урматтуу студенттер, ошол анкетага катышып, ошол анкетага сөзсүз бассаңыздар, жазсаңыздар, ошол бассаң аркылуу силерди группа кылып туруп, анан силерди ушул жерде топтоп, багыт беребиз. Анан ошонун үстүнөн дагы иштесеңер, дагы бир жакшынакай бир биздин окуу жайда бир жакшы бир эффективдүү иштер чыгат. Мына өзүңөр билесиздер, былтырдан баштап бизде саймачы кыздарыбыз бар эле. Мына азыр Шолпон айкында Бишкектен ошол саймачы кыздарыбызга заказ түшүп атат. Сабактан кийин кошумча тигип, ошол жерде кыздарыбыз өзүнө акча иштеп атат. Мен ойлойм, бул абдан жакшы нерсе. Ошол мугалим, мектеп мугалимдери үчүн
сүрөтчүлөр биригип туруп Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына азыр Бектураловдун идея кошуп берсе, китепче кылып туруп барып мектептерге сатсаңар мугалимдер сүйүнүп жүрүп алат. Мына ошол ОУПдеги чыгармачыл студенттердин деп аны биз чыгарып беребиз. Ошон үчүн ушундай бир чыгармачыл иштешиңиздерге мен тилектешмин. Сөзүмдүн акырында ушул биздин элибиз турганда мен ойлойм ушундай залкар жазуучуларыбыз, акындарыбыз эч качан унутулбайт. Мына Алыкул Осмоновду да жакшы билесиңер. Ар бир ошол мезгилинде мына 90-жылга чейинки жаштар Алыкул Осмоновдун китеби жазданып, анан ошол менен турчу. Ошо 90-жылдардын бир өзгөчөлүк бар эле. Эгерде кайсы студент белгилүү чыгармаларды же акындардын ырынан бир сап билбесе, ал студент катары эсептелбейт болчу. Музыкалык педагогикалык факультети сыйланат. Аида Кадырова, Рустам Батырбеков, Ошампуй жаңалыктары. Адабият күнүн улай Кыргыз-Россия факультетинин таланттуу студенттери адаби музыкалык кече тартуулашты. Кайрадан сахнада Айтматовдун каармандары жанданып, ал окулдун көркөм ыр тизмектери айтылды. Саамалык жаштарды жана жалпы муунду адабият дүйнөсүнө чакыруу мыкты чыгармалар аркылуу алардын жан дүйнөсүн байытуу болуп саналат. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде 12 декабрь адабият күнүнө арналган жумалыктын жыйынтыктоо кечеси болуп өттү. Иш-чара Кыргыз-Россия факультети тарабынан уюштурулуп, мында факультеттин таланттуу студенттери тарабынан адабий музыкалык кече тартууланды. Сахнада Айтматовдун каармандары сүйлөп, чыгармалары жандуу аткарылды. Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмоновдун ырлары көркөм окулуп, обондуу чыгармалар ырдалды. 100 жылдар мындан кийин да бул тоолор мындай турушат. Анда да бизчи адамдар карбас үчүн турушат. 100 жылдар мындан кийин да сүйүүлөр болот ушундай. Ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да дарактар жерге ыргала, шуудурап турат ушинтип. Биз жокпуз аттиң бир гана. Дай жылы тирүүсүндө зарыккан, тилек көрүү үчүн жашчанды. Асмандагы таттуу күнү угам деп, жерип кеткен жердин кайгы ырларын. Элмикбек Манамиев, секетим, ичи сырты бирдей суарысың. Секетим сен жаныңдын жанысың. Башартайсың, башталганда жериң жок. Анандагы ар күндө жанысың. Тагдыр менен укканым көз арымды. Таалайма сенде яруу табылды. Күтүп, эңсеп, издеп чаңкап жашадым. Сезген окшойм бул өмүргө барымды. Адабий кечеде акын жазуучулардын жанга жаккан таасирдүү керемет чыгармаларын студенттер берилип, жан дили менен аткарып жатышты. Ар бир аткаруучу каармандан чыныгы Алыкулдун, Айтматовдун жана башка адабият өкүлдөрүнүн учкун жүзүн көрүп, кебин угуп, ырын уккандай элес калтырышты. Осмоновдун орду адабиятта ополтодой деп айтсам жаңылышпайм, себеби 12 декабрь бүткүл адабият күнү болуп бүгүн өткөрүлдү. Бүгүнкү сынакта мен негизи дилбаян жазуу боюнча катыштым. Дилбаян жазуу боюнча 3-орунду камсыз кылдым. Адабиятты эң эле жалпак тил менен жана көркөм нукура тил менен Чыңгыз Айтматов жеткирген. Жана бул жерде бир гана чыгармачылык эмес, тарбиялык маани, ата-энеге, балага, үй бүлөгө дегеле койчу бардык жактан тарбиялык маанини камтып кеткен чыгармалар жаратылган. Ошондуктан Айтматовдун чыгармасы бизге дагы да мындай жеткиликтүү. Аны улай кахот оюну ойнотулуп, мында көрүүчүлөр залкар инсандардын өмүр таржымалын, чыгармаларын камтыган тесттик суроолорго жооп беришип, жеңүүчүлөр адабий китептер менен сыйланышты. Соңунда жумалыктын алкагында уюштурулган сынактарда байгелүү орундарды ээлеген студенттерге уюштуруу тобу тарабынан диплом жана китептер тапшырылды. Ушул көркөм сөз өнөрүн сыйлаган, баалаган жаштардын өсүп келатканына дагы бир жолу унанып, сүйүнүп толкунданып отурам. Ошон үчүн ушул
кечеге катышкан жана кечеге даярдаган эжекеси Таттыгүл эжеке жана кыздар, балдар баардыгын сахнага чакырып, ушул жерде келген коноктордун кол жабысында силерге ыраазычылык билдирип койгонуңузду айтып жаштардын ушул адабиятка болгон кызыгуусун, адабияттагы белгилүү инсандарыбыздын уурдун таанытуу максаты болду. Эскерте кетсек, 5-12 декабрь күндөрү Кыргыз-Россия факультети жана Жаштар комитети тарабынан адабият күнүнө арналган жумалык жарыяланып, анын алкагында тасма көрсөтүлүп, дил баян, ыр жазуу сынактары уюштурулуп, тегерек стол, акыл ордо интеллектуалдык оюндары өткөрүлгөн. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде чыгармачыл жаштардын тобу Жаратман коомдук бирикмеси быйыл 11 жашка толду. Анын урматына окуу жайда жалпы Ош шаарындагы билимдүү жаштарды чогулткан акыл ордо интеллектуалдык таймашы өткөрүлдү. Иш-чарага Ош шаардык маданият башкармалыгы демөөрчү болуп баалуу бийликтер коюлган. Ага ылайык акылдуулар арасында зор атааңдашкан оюн жогорку деңгээлде жүрдү. Кененирээк кийинки сюжеттен көрсөңүздөр болот. Иш-чара Жаратман чыгармачылык борборунун 11 жылдык мааракесинин алкагында уюштурулуп, ага окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев, Ош шаардык маданият башкармалыгынын башчысы Элдияр Кадыркулов, Ош шаардык кеңешинин депутаты Болот Баятов жана Ош шаардык мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Зикировдор катышты. Бул жерде дагы ошол чоң келечектеги максаттарыбыз, ушул биздин жаштарыбыз келечекке болгон муундарыбыз кандай калпта өсүп келатат, канчалык деңгээлдеги өздөрүнүн ушул ой жүгүртүүсү кандай деңгээлге жетти, ошол максатта уюштурулуп, бүгүн мен ойлойм максатка жеттик, уюштуруунун негизги максатына жеттик. Себеп дегенде мыктылар аныкталды жана бул чек эмес, буюрса жылдан жылга бул айкылдык таймаштарды керек болсо ар бир квартал сайын уюштурганга биз буюрса даярбыз. Сынак чыгармачылык топтор коомдук бирикмелер ортосунда болуп, жалпысынан 23 команда катышты. Мында логикалык, кругозордук жана фактологиялык суроолор камтылды. Таймаш 4 турдан туруп, аралаш суроолор, логикалык суроолор, сыр сандык категориялар камтылып, финалдык оюн эрудит квинтет форматында болду. Бүгүнкү оюнда 23 команданын ичинен 5 команда мыкты аталып, андан сырткары 4 командага мыкты дилгер, мыкты команда, мыкты капитан башчы деген наамдар ыйгарылды. Бүгүнкү иш-чара ушул 12 декабрь адабият күнүнө, андан сырткары Жаратман чыгармачылык борборунун түптөлүшүнүн 11 жылдык мааракесине арналып, Ош шаардык маданият башкармалыгы менен биргеликте өткөрүлдү. Жыйынтыгында 3-чү орунду перспектив, 2-чи орунду бийиктик, 1-чи орунду хрусталь командалары багындырып, диплом, электр духовкасы, электр жылыткычы жана түстүү телевизор менен сыйланышты. Мындан сырткары дилгир жаштар, мыкты чыгармачыл топ, билимдүү жаштар, мыкты капитан номинациялары тандалып алынып, сыйлыктар жана белектер тапшырылды. Ар бир студентке, ар бир команданын мындай канчалык деңгээлде билим деңгээли жогору экенин байкап биле алдык. Бүгүнкү иш-чараны өткөргөн Жаратман чыгармачылык борборуна терең ыраазычылык. Белгилей кетсек, иш-чара Жаратман чыгармачылык борбору жана Ош шаардык маданият башкармалыгы менен биргеликте аталган борбордун 11 жылдык мааракесинин алкагында уюштурулду. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары. Университеттин Мурас телестудиясы тарабынан даярдалган негизги жаңылыктар топтомуна көп болдуңуздар. Ошол жана башка кабарлар тууралуу Ошемпу чекиткейжи сайтынан жана социалдык баракчаларынан кененирээк таанышып көрсөңүздөр болот. Алдыда берүү студиянын башка көрсөтүүлөрү менен уланмакчы, бизден алыстабай туруңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Ошемпунун Мурас телестудиясы. 12 декабрь улуттук адабият күнү. Дал ушул күнү Чыңгыз Айтматов жарык дүйнөгө келген. Ошондой эле улуу акыныбыз Алыкул Осмонов каза болгон күн. Дал ушул улуу инсандардын өмүр таржымалын биздин окуу жайдын окутуучулары жана студенттери канчалык деңгээлде билет? Алдыда чогуу көрөбүз.
Саламатсызбы? Биз сурамжылоо жүргүзүп аттык эле. Бул жактан бир суроону аласыз, жооп бересиз, Айтматовдун аты нече жөнүндө билесизби? Ар кимдер дейт. Ооба, билем. Атасы Төрөкул Айтматов, ал репрессиядан айынан курман болгон. Апасы Нагима. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып турганда, музыкадай мага таттуу суусун жок. Берчи мага жарым кашык музыка. Осмоновдун музыка дегенери? Осмоновдун ырындагы атасы согуштан кайтпай калган 3 жаштагы кичинекей ырчык кыз. Эмел Бүкөнтай. Бүкөнтай. Ошол Бүкөнтай ырынан эки сап айтып бере аласыңбы? Бүкөнтай, бучук мурун 3 жашар кыз, бир күндө 100 жыгылып 100 басар кыз. Көп ыйлайт, борс-борс күлөт. Көп да күлбөйт, кемпирден 90 таза сүйлөйт. Азаматсыз рахмат жоо. Айтматовдун чыгармаларын кыргызча сүйлөткөн чебер дейт. Ким Айтматовдун чыгармаларын кыргызчага которгон? Которгон инсанды билбейт экен, бирок Айтматовдун чыгармаларын окуп чыккан. Айтматовдун кайсыларын билесиз? Айтматов ыр жазган эмес го. Биз билебиз, бир жалгыз ыры бар да, балким эстеп көрөсүз. Билбейт экен ырын. Алыкул акындын алгачкы махабаты ким болгон дейт. Алыкул акындын алгачкы махабаты билишимче Жазгүл же Жипар деген ат болгон да, менин билишимче. Негизи жубайы ким болгон? Жубайы Зейнеп болушу мүмкүн. Алыкул Осмонов ким болгон? Алыкул Осмонов кыргыз эл акыны. Кандай акын болгон? Жазуучу акын. Ырларынан билесиңби, кайсы ырлары бар? Ырларынан Маляр деген ырын билчү элем. Маляр келди, бир чоң үйдү майлады, кабак түйгөн капалыкты айдады. Ушул адам, ушул сырдуу кийимчен, бул дүйнөнүн жер үстүндө каймагы. Менде суроо жолборс терисин жабынган баатыр поэмасын ким которгон? Бул чыгарма негизи бул Алыкул Осмоновго неме кылган, а? Которгон Алыкул Осмонов. Бул китепти окугам. Чыгарма кимдики? Чыгарма жок. Пушкин эмес. Жок, ал. Шатарып эле, Түндөр жаман кырсык салып кетпесин, наалап келип ат тизгенин шарт туруп. Акындын кайсы ыры дейт, бул Алыкул Осмоновдун ата журт ыры экен, Рахмат агай, ушул ырдан эки сап булса да ырдап бере аласызбы? Башканы. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон уруп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, сен уруба, мен уруйун ата журт, сен уруба, мен уруйун ата журт. Ырды толуктаңыз. Кече гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген. Кече гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген. Кече гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген. Бул жигит. Классика Алыкул Осмонов сүрөтү кыргыздын кайсы акчасында түшүрүлгөн? 200 сомдук да? Сиздин оюңузча Жамиля туура кылганбы? Жамиля чыгармасын Чыңгыз Айтматов жазган. Мен оюмча туура эле кылган. Алыкул Осмонов канча жашында дүйнө салган? Алыкул Осмонов 30 жашында эле дүйнө салган да. Кайсы чыгармасын билесиз Айтматовдун? Ак кеме, эрте келген турналар, Кызыл алма, Жамила. Чыңгыз Айтматов качан туулган? 1928-жылы 12 декабрда туулган. Ким болгон Чыңгыз Айтматов? Чыңгыз Айтматов бул кыргыздын чыган жазуучусу болгон. Көптөгөн чыгармалар актары. 12 декабрь кандай күн дейт. 12 декабрь бул биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү болуп эсептелет. Дагы кандай күн болушу мүмкүн? 12 декабрь. Мындан сырткары билбейм, адабият күнү. Адабият күнү болуп эсептелет. Айтматовдун туулган күнү, адабият күнү, кош келген майрам. Айтматов Нобель сыйлыгын точносын билбейт экен. Сиз жооп бере бериңиз. Ырды толуктаңыз. Кече гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген 30 жаш. Рахмат. Бул кимдин ыры? Алыкул Осмоновдун. Айтматовдун кайсыларын билесиз дейт. Чыңгыз Айтматовдунбу? Ыры барбы негизи? Негизи? Кайсылары эле? Чыңгыз Айтматовдун Инстаграмда популярный болуп жүргөн ырларын берет элем, бирок жатка билбейм. Рахмат. Алыкул Осмоновдун сүрөтү кыргыздын кайсы акчасы түшүрүлгөн? 200 сомго. Рахмат.
Рахмат. Айтматов Нобель сыйлығын қашан алған? Алып жазуучу Айтматовдун бетинчи чыгармасы кайсы? Гезчи түзүү. Рахмат. Мен суу ичпейм, таңдай катып турганда, мен нан жебейм, алдан тайып турганда. Музыкада мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка. Азаматсыз. Оон мени ырдап бере аласызбы? Суроо төмөндөгүчө экен. Айтматтын акыркы чыгармасы кайсы? Мен билишим боюнча Тоолор кулаганда чыгармасы. Рахмат. Өзүңүздөр көргөндөй эле дал ушул Алыкул Осмонов жана ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун өмүр чыгармачылыгы жөнүндө биздин студенттерде жана окутуучуларда дээрлик маалымат бар десек жаңылышпайбыз. Сиздерди дагы мына ушул улуу инсандардын өмүр чыгармачылыгы менен тааныш болууга чакырамын. Сиздер менен Мурас телестудиясы Сиз билесизби берүүсү. Аны мен Айданик Сагынбек кызы алып бардым. Саламатта калыңыздар.